Азыр мына свалкада 4 трактор, аренда трактор иштеп, рекультивация омойлоп калды да. Омойлоп, монун баары түтүн болуп аткан. Азыр мына 25-27 күн болду да. 27 күнүн ичинде могу жер омойлоп калды да. Кандай ыкма менен ошону мен түшүндүрүп берейин да. Здравствуйте. Я заместитель директора предприятия. 9 до 6 это и час на обед, да? Да. И сколько часов работаете? 8. Ну, 8 часов, как обычно. За 8 часов вам сколько солярки заливается сюда? 100 с лишним. 100 сколько им точно, чтобы этот? 120, 100 вот так вот. В зависимости от нагрузки, да? Да. Тугандар, жаңа өзүңөр уктуңар, мына арендованный трактор эртеден кечке чейин иштейт экен, 100 литр куюлат экен да, 100 литр болгону. Ашып кетсе, катуу иштесе 120 литр дейт да. 1, 2, могу жерде 3-чү трактор. Мына 3-чү трактор, Анан тиги башта дагы трактор иштеп атат. Азыр ошол нааразычылык болуп атпайбы? Эмнеге арендага иштеп атат? Биз өзүбүз иштетмекпиз, кыйратмакпыз депчи. Бүт барын биздин тракторлор бузук. Азыр бир 30 миң, 40 миңдей акча кетет. Арендага алып келип тракторлорду коюп койду. Күнүнө 88 миң сомдон ая кетет. 4 тракторга. 4 тракторга. Тугандар, азыр мен силерге могу жерде баарын көрсөтүп берем да. Могу биздин ишкананын 1 жылдык сметасы да. Бул доходдор, расходдор, өзүңөр көрүп атасыңар, жалпы бюджети 92 миллион сом. Бирок бул жылы доход 85 миллион болду да. Эми могу полигонго кетип аткан расходдорду айтып берейин силергечи. Могу жерде бүт эмелер бар, расчетторду көрсөтөйүн да. Бул надбавкалар менен зарплаталар жалпысынан да, директордон баштап бүт эмелердин зарплаталары да. Кыскараак кылып мындай түшүндүрүп койдум да. Ушул жерде только мына могу расчетторду мен ушул трактор айдагандарды алдым да, даже регулировщиктерди алган жокмун. Могу жерден көрүп атасыңар, жалпы ошо трактор айдагандар, ошону ремонттогондор, мындай айткандачы, почти 12 миллион 772 деп атабыз, фонд оплаты труда деп атам да. 13 миллион сом кетет экен да. Жана мен түшүндүрбөдүмбү силерге? Жана бир тракторга сразу 2 киши отуруп алып айдайт деп мына тамаша иретинде айтып атпаймынбы? Полигонда иштегениме 24 күн норма эмес, ошону эле айтып коюш. Бир эле трактор иштеп атат, сменага 2 киши чыгат да. Анан ар бирине 21 сааттан деп жазылат да. Ошондо бир тракторга эме 2 бүлдөрүбүздү отуруп алып айдагандай эле эмилет да. Бул мыйзам бузуу. Анан солярка көрүп атасыңарбы, 5,5 миллион кетет экен да соляркага. Запчастка мына 3 миллион 220 дейт. Охрана труда деп жалпысынан 22 миллион 586 миң чыгып атат да. 22 миллион 586 454 бөлөбүз 12 айга. Бул бир жылдыкы да. Мына бир айда 1 миллион 882 миң кетет экен. Почти 2 миллион кетет экен да. Бизде деле эч качан болгон эмес, 2 трактор, 3 трактор чанда эле болгон, ремонттолду дегенчи. Негизи бир эле трактор иштейт, сутка деп айтышат, бирок түнкүсүндө эле тракторлар деле иштебейт да. Эми тыгылып калат, анча-мынча тиги тазалык машиналары тыгылып калат, аны сүйрөп чыгат. Бирок мен сунуштап атам да, күндүз деле иштесе болот тракторчу, эртеден мына саат 8ден кечки 6га чейин иштесе болот. Биздин бир тракторубуз иштегенибиз почти 2 миллион чыгып атат. Эми 4 трактор постоянно иштесин да. 20 мына арендага келген 20 миңден көбөйтөбүз, 20 миңди көбөйтөбүз 4 тракторга. Мейли күнүгө 80 миңден болсун да, көбөйтөбүз, даже 30 күнгө көбөйтөлү. Мына 2 миллион 400 деп атабыз да. Эгерде бир эле трактор иштесе 20 миңден көбөйтөлү, бир трактор 30 күнгө, мына болгону 600 миң чыгып атат, карагыла. Биз өзүбүз иштеткенде, мына көрүп атасыңар, 1 миллион 882 чыгып атат. Эми эстониялардыкын санап берейин. 33 гектарга алар болсо мына 1 миллион
1 milyon 600 ming евро 33 гектарға булар болсо бөлүнгөн да. 33кө бөлөлү. 33кө бөлгөндө, 33 гектар бөлгөндө, булар болсо гектарына 48.485 евро алат да. Муну көбөйтөлү, азыр евроныкы мейли. Азыр канча болот да? 98 болсун, э? Мына, пожалуйста. 4 миллион 751 миң. Булар болсо гектарына алып атат да. Мына азыр 5 гектар жерге булар ушуну көбөйтөлү, 5ке көбөйтөлү. 5 гектар жерге көбөйткөндө булардыкы болуп атат 23 миллион алмакта. Биз мына 1 ай иштеттик, 1 ай катуу иштесек, где-то 2 миллион сом кетет экен да. Ушу жергечи 2 миллион, мейли даже 4 миллион кетсе 2 ай иштетели да. Биз 4 миллион кетирип аткан жерде эстониялардыкы 24 миллион кетип атат да. Эгерде биз өзүбүз иштесек, бер жагы эле ушул жерден 20 миллион бизге ашып калмак да. Ошондо суроолор көп туулат да, эмнеге ошо эстонский компания келген депчи. Ошондуктан алар болсо талап кылды да, келип алып туруп бизге ошол дагы гектарына почти 50 миң евродан төлөп бересиңер депчи. Көрүп атасыңарбы? Биз айттык силерге төлөбөйбүз. Аны көрө калыр рекультивацияны өзүбүз эле жасай беребиз. Өзүбүздүн колубуздан келет. Биз өзүбүз жасасак, 10 эсе арзан болот экен да, аларга караганда. Биз ушундай жолдор менен ишкананын каражаттарын сактап атабыз. Чыныгында, мына мисалычы, ушул жерден жана айтылып кетпедиби? 300 литр солярка алат да биздин демедечи. Булар мына 100 литр деп атат, бизде иштегендер 300 литр алат да. Ошону санайлы да. Азыр солярканын баасы 59 деп коелу, 59 көбөйтөбүз 300 литрге. Мына суткасына 17.700 сом. Бул только булар биздин иштеп аткан балдар только соляркага алат да. А булар мисалы соляркасы, жумушчусу бүт бары кошкондо 20 миң алып атат да. Көрүп атасыңарбы? Болгондо эле мына 2300 балким эме кетип атат да. Алар соляркасын алат. Еще жанагындай канча кишилер зарплата алат, анан форма дейт, анан тамак аш, анан кефир ичет элек деп эркелеп кыйкырып, митинг кылып, кызычуу кылып атып, анан кийин мындай биздин каражаттардын баарын тең лишний кетирип атат. Эгерде экономиканы ойлобосок, экономикага көңүл бурбасак, анда өлкө эч качан өнүкпөйт. Астыга жылбайт. Мен мына силерге кагаздар менен көрсөттүм да. Ошо туугандар, эми азыр өз көзүңөр менен көрүп атасыңар, суранат элем ушул видеомду бөлүшүп койгула. Болгону эле таза экономика.